Керектөөчүлөр эт кымбаттап кеткенине нааразы. Эттин 330 сомдон сатылып жатканы алар үчүн оор болгонун айтып, бааны жөнгө салгандар ретке келтирип коюшса дешет. Эми 330 сомго чейин эттин көтөрүлгөнү кымбат. Зарплата, пенсиялар андай деле көтөрүлгөн жок. Элге бар жок кымбатчылык, эми кыйынчылык эле болуп атат. Этти арзаныраак кылып койсо жакшы болмок, мал арзан болуп атат. Бир койдон мисалы үчүн сатса теңме-тең алып атат, бир уйдан теңме-тең алып атат. 200 болсо деле. Эми жаңы жылга 300 сом болсо жакшы болмок да, тегиз эле элдерге бардыгына эле. 330 сом дайым эле көтөрүлө берсе, өтө эле кымбат болуп калат. Ошол эми 300 болсо жакшы болот эле. Мен үчүн да, эми элдер дагы, бардык элдер дагы үчүн. Быйыл фермерлерге пайда түшпөй жатат. Анткени малдын жеми кымбат болууда. Базарда мал арзан деген туура эмес. Этке жарамдуу мал базарда аз болуп, семизи кымбат баада эле сатылууда. Ал эми арык малдын эти өтүмдүүлүгү начар. Арык малды сатып алган фермерлер аны 2-3 ай жем чөп менен багып, кайра базарга алып түшөт. Эми кымбат келсе кымбат сатабыз да биз дагы. Мал кымбат келет. Быйыл мал кымбат болду, жем кымбат болду. Фермерлерге оор жыл болду өзү быйыл. Ошон үчүн кымбат болду дагы. Эт түшөт өзү жаңы жылдан кийин түшөт. Элдер тараптан нараачылыктар болуп атабы? Элдер тараптан эми нараачылык болгону менен кымбат келсе айласы сатасыз да, нараачылык болот да. Элдерге өзү эч нерсе жакпайт да, бар. Арзан болсо деле кымбат, кымбат болсо деле кымбат берет. Өзү ошол этке жарамдуу малдын баары кымбат экен да, эт быйыл жем дагы кымбат болду да. Быйыл дыйкандардын алган уyu өзү мындай пайда жок. Semiz hayvan kımbat yaptı, üçün de. Üçün 330 som satып атабыз. Bunu el düşünmeyaptı. El düşüngeni ona arıq mal arzan болады. Sağım mal arzan. Onu biz unday mal soyuyoruz da semiz buradakıya bakılganı soyuyoruz. Fermadan ham soyuyorsa 315 som soyup 330 som satyapız. 15 som koyulyaptı. Шаарда 10 чукул мал союучу жай бар. Алардын ар биринде болжол менен күнүнө 5тен мал союлат. 20 жылдан бери мал союучу жайды иштетип келген Акмат Садыков жыл сайын кыш мезгилинде эттин кымбатташы кадимки көрүнүш дейт. Dekabr, yanvar, fevral, mart ayıga чейин кымбаттуу болот. Кийин кайра түштү баштайт. Качан жайытта, жайлоодо малдар семирет, ошо убакытта эт арзандайт. Бир жагы. Экинчи жагы союз мезгилде дотацияда турган ар бир фермер айыл чарба. Дотацияда турган өкмөттөн акча бөлүнгөн, акча берилген. Азыр өкмөттөн билесиңер акча келбейт, бардыгы өзүнүн чөнтөгүдө акчасын жаке ишкер, менчик адамдар өздөрү кылып өздөрү сатып атат да. Эми анан базардан мурда алынат эле, базардан сыра сатылат эле. Bazardan aptırılı apkeli soyatlı. Hazır fermerler özler bu hal kılıp atat da. Nimege ki ali narkıvız alınıp berilgen cemge qarap durup gösüp atat. Oşunga bağlanışta azı kişine kımmat da atat. Ал эми монополияны жөнгө салуу агенти эттин баасы 330 сомго кымбаттап кеткендиги боюнча чара көрөлөк. Анткени өкмөттүн токтому менен жумасына бир жолу гана мониторинг жүргүзүлөт. Эми комиссиянын негизинде изилденип, баасы жөнгө коюларын түшүндүрдү. Эми жакын арада бизге теги ошо касапчылардан дагы кайрылуу келип түштү. Бир 15-14 адамдан кол коюлуптур. Бүгүнкү күн кече 2 күн болду келип түшкөнүнө. Ал мэрияга да сунуш беришиптир. Эттин баасын 330-дан сатканга сиздер комиссия түзүп, ошо калькуляциясын чыгарып, себесин чыгарып бергиле. Биз актап айтат, саткан мисаларыбызды тигиндей мындай дегендерди жазышыптыр. Мэриядан да бизге кат келди. Кандай кылабыз, сунушуңарды бергиле. Биз мэрияга айттык, комиссия түзүп бериңиздер 3-4 органдан деп. Анан кайрадан бир сыра анализдеп чыгыш керек буларды, анализдеп, талдоо жүргүзүп, чындап ошондой болуп атабы. Андан кийин биз да мэрияга сунуш беребиз, жыйын өткөрүлөт, чоң жыйын өткөрүп туруп, анан чоң жыйындын ал жерде шаардык кеңештен, айылдык кеңештерден бардыгы касапчылардан жыйын өткөрүп туруп, анан кийин эттин баасы мынчадан сатылсын деген мэриянын распоряжение приказы чыккандан кийин анан биз көзөмөлгө ала алабыз. Учурда бир эле эттин наркы эмес, жер жемиштердин да баасы жогору. Кыргызстанда өндүрүлгөн продукциянын импорттолуп келген товарга салыштырмалуу баасы кымбат. Табигый таза өндүрүлгөн жер жемиш өлкөдө аз. Ал эми чет өлкөдөн импорттолуп келген продукция ар түрдүү химикаттардын жардамы менен бышып, кышы жайы келип турат. Мындан улам ар бир товардын наркына жараша сапаты болот дейт экономисттер. Ошол өзүбүздүн чыгарган продукциябыз көпчүлүк учурда өзүбүзгө жетпейт. Экинчиден
экономикада салыштырмалуу артыкчылыктар теориясы деген бар. Бул деген нерсе эгерде биз кайсы продукция өзү кайсы жерде эң арзан чыгарылса, ошол жерде чыгарылгандыгы ыңгайлуу деп айтылат да. Ошондуктан бул жерде биринчиден жумушчу күчүнүн жанагы баасын айтышыбыз керек. Экинчиден, ошол эле чыгарылып аткан продукция башка мамлекеттерде алдыңкы технологияларды колдонуу менен, заманбап техниканын жардамы менен чыгарылып атса, автоматташтырылган система менен чыгарылып аткан болсо, ошол эле иштер Кыргыз Республикасында кол эмгеги менен аткарылган учурда, сөзсүз кол эмгеги менен аткарылган жумушта эмгек өндүрүмдүүлүгү начарыраак болот. Ал жерде сөзсүз мисалы ошол эле чоң завод, фабрикаларга караганда кичинекей ишканаларда чыккан продукциянын өздүк наркы, чыгымдары бир кыйла жогору болгондугуна байланыштуу биздин продукция ошол ички рынокто кымбат чыгып калгандыгы ошодон. Кандай гана кырдаал болбосун, күнүмдүк тиричиликке керектелүүчү тамак аш азыктары бир нукка түшүп, элдин капчыгына жараша баа коюлса дешет шаардыктар. Феруза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.